Жүгөрү менен гана кылсак эптеп 100 литрден болсо берип калдык, бирок жок болот. Көрчөк болсо да чечпеш керек. Жолдо эмнеге башкалар алат да булар? Зам акимди чакырды, губернаторду. Келип булар бизди так чакырып турбайт, мына мен калп айтсам. Экөө иштей берсе иштей турган киши табылат деди. Кайра келгиле деп. Эртең менен суу болбосо, мен мына областка дагы башкаларга да чара көрөм. Мына алдыңа. Мэрге келип атат. Азыр суу ресурстары болот. Иштеп болмады. Акимдер мага таң атпай чалсын. Суу келди же келбеди деп. Мен аким Бизде мына ушул чүйдүн ушул зонасы. Бияка мына 47, 45, 92 куб келип атат да. Болот. Мындай эсептеш. Сиз долларды айтасызбы? 70-80% нагрузка аябай жеңил дейтилер. 100дөй барбы скважина ушуда? 126. Калтырбаш керек. Самотек чыгып атат. Самотек чыгып атат. Көрөсүң эле апар. 2-3 жыл чыгып атат. Азыр албай калганда Цемент, это дорогостоящий, во-первых. Ушу сиздердин көйгөйдү угуп атай өзүм келдим. Кече мурда күнү дагы жыйын өткөрдүк. Мына суу чарбанын жетекчиси жаңы мына. Мен катуу ошол жерде жемеледим. Эгерде иштей албасаңар кеткиле. Областта кетсин, районда кетсин. Иштейм деп келдиңерби, иштегиле. Мен да түшүнүп турам, суу жетпей атат. Бирок ошону мына калыс кылып, мына азыр айтып атат, аксакалдар бекер айтпай атат. Урдап атса сууну, башка кылып атса, башкаларга берип атса, жетпей атса, маселени бүгүн чечиш керек. Колдон келишинче чечпеш керек. Чечесизби мына? Сүйлөсүн мына суу чарбаны башчысы. Бүгүн түнү келет. Түнү келеби? Эртең менен суу болбосо, мен мына областка дагы башкаларга да чара көрөм. Бул уже бүтүп аткан автобусубуз люксовый вариант, низкопольный болот. Мисалга Шар чисто. шарда азыр жүргөндөрдүн 2 эшиги бар. Биягына келсеңиз, мына тепкичмен чыгасыз да. 3 эшик жок. Бул жерде 3 эшик болот экен. 3 эшик болот. Бүт жерде международный стандарт өзү да ушундай. Электрический да полный, а? Дизельный, евро 5 год. Сиз водитель өзү контролдой алат. Кайсы эшикти ачып, кайсы жаап мына. Электрический да чыгарасың? Электрический, бунусу электрический болот. Да? Жакшы болот. Аргандай 4 саат, 400 градус, 4 саат, 600 градус. Канча келечи бүгүнө чыгып Шарлардан помольный шарлардан, карнавал отрасль, цементный завод, карнавал отрасль, цементный завод, дробительный установкаларга, ТЭЦ-терге ушундай экскаватор тиштерин да малатын түзүп көргөнбүз. Мен барам алар бизге келип жактырып, чогуу иштелди. Намного жумушту тездетет. Сайт мезгилинде жыгачтан зачмын бар. Убакытты көп алды. Азыр болсо мына компьютер келсе бар даяр битник. Жабдан сурана. Менде да бир маселе болуп атат. Мисалы айтып атсак, тиги мисалы 7 куб суу болсо ошонун болгон 2-7син гана берип атат да. Элге жетпейт. Талашып суу талаада калып калат. Ал норматив деген суу кызылча мындай болуп туруп, жалбырактар саргайып, бороткага түшүп атат. Бүт барат суу менен
эме камсыз болот деп. Ошону эмеси мынакей. Жалаң сизге бияка келет деп сүйүнүп, сизге көзүм. Ondan gelişeceğiz. Şu yaktan daha aydın. Алып шеп алып туруп, мына эмне кылат эртең үйүбүздөн чыгып калабыз деген. Мембрана да болады, жана калың плит. Ошолор төшөп болсо дагы потеряны азайтышыбыз керек. Мембрана бар го. Бетондоп отурбайлы. Ошол жандар иштейт. 250 өздөрүнөн иштейт. 1 жылда Кыргызстанга азыр биринчиден атайын өзүм көрөйүн деп ушул Чүй облусунун райондорун кыдырып атамын. Өзүңүздөр көп болдуңуздар. Бүгүн Жайыл районунун, Панфилов районунун өзгөчө суу жетпей жаткан БЧК каналы боюнча өз көзүмөн көрүп чыктым. Скважиналарда дагы маселелер бар. Биз бул маселени бир системалык түрдө чечпесек, мындан ары мен ойлойм, суу көйгөй боло бермекчи. Ошондуктан өзүңөр көрдүңөр, ушул жерде Панфилов район ылдыйкы зонасындагы 100дөй скважинага биз акча бөлүп, муну тез арада чечпесек, элге чындыгында кыйын болуп атат. Ошон үчүн ушу БЧК каналын тазалоо боюнча, скважиналарды иштетүү боюнча мен чукул дүйшөмбү күнү дагы жыйын өткөрүп, бул боюнча бир чараларды көрөбүз. Чындыгында азыр ушул 1-2 жуманын ичинде биз сууну чечип бербесек, чындыгында өзгөчө ушул ылдыйкы зоналарда чоң проблемалар болуп атат. Чечебиз муну. А это восстановка атмосферного вакуума. Это называется здесь вот это очень большой объем, 160 тысяч кубов, это в Кыргызстане. Это местные сотрудники, мы в 2016 году основные кидают где-то, потом это чуть-чуть измерения, они сразу знают. Bir de перегрузчу бар. Жок, келген жок азыр 17 машина өттү келди болду. Кечегин ачкылач кечегин. О, машина өткөрчү азыр көрөлү. Онлайнда. Перегруз барын көрөлүчү азыр. Канча болду? Сиздин өттү азыр аркада? Ооба. Көрсөтүп жана эрдең канча. Айтсан азыраак көрсөтөт, анткени бир датчик иштебейт да. Датчик иштебейт. Пустой болсо сен жазбайсың аны. Көрсөтчү гана берлер. Кайсыңыз пустой деп турсаңыз? Кана пустой? Жок, ошо пустойлор кээ бир водительдер токтобойт, мисалы пустойбуз жок деп. Мындай токтобойт. Силер токтотушуңар керек да пустой болсо. Регистрация болуш керекпи? Болуш керек. Болуш керек туурабы? Жок. Уятта, разумеется, 17 машина. Биякта канча чыгып атат азыр? 8ден бери 29, а 8ге чейин бар. 29 машина. Эртең саат 12 жол азыр. Датчиктери кайерде болуш керек? Пол датчиктер весовой. Есть датчик, да? Да, вот это все датчики. Канча иштеп атат азыр? Öko иштеп атат. Öko иштеп атат. Ушул көзөмөл пунктка мен атайын айтпай келдим. Эч ким билген жок муну, мен биздин мына протокол эч ким билбейт. Ушул жундадан чыгып туруп өзүңүздөр силер деле билбей калдыңар, урматтуу журналисттер. Атайын келип көрдүм, азыр өзүңөр күбө болдуңар. Мына эртең менен саат 8ден берки журналдагысын карасак 17 машина өтүптүр, а компьютерди карасак бир 40 машина өтүптүр да. Бул эми түшкө чейинки болгон акыбал азыр. Бул эмнени билдирет? Бул ушул эң коррупциялашкан, ушу жолдордун талкаланганына себеп болгон, ушу көзүңүздөр көрүп ушул постто иштеп аткан биздин министрликке тапшырма коюлган. 1-июнга чейин ушул биздин өкмөттүн 100 күндүк планында ушул жок дегенде бир ушул Сосновка ушул өткөрмө пункту биз автоматташтырганга жетишейлик деп. Буга чейин Бетамонт деген компания, бул жерде азыр ылдый жака барганда көрөбүз, ошол жерде датчиктер коюлган. Бирок тилек каршы бизде ушул датчиктерди дагы биздин эле ушул министрликтин кээ бир ушул жердеги кызматкерлер, балким тиешеси бар датчиктер бүгүнкү күндө иштебейт. Биз ушул Кыргызстанда 8 ушундай пост бар. Көпчүлүгү тилек каршы иштебей турат.
19-жылы ушул Бетамон компаниясы ушу весе габариттик көзөмөлдөөнү жакшыртып бергенде бизге бир топ мен билгенден 3 айдын ичинде эле салык төлөмдөргө дагы где-то 890 миллион сомдой кошумча түшө баштаган. Бул кимдир бирөөлөргө мындай айтканда бир тоскоол болгон үчүн бүгүнкү күндө жакшы иштебей атат. Көзүңөр азыр көрдүңөр бул жерге, мен атайын кирип көрүп чыктым. Биз бул жерде бир чоң реформа кылышыбыз керек. Ушул автоматташтырган системалар иштеш керек. Бардыгын ушу компьютер тартып, мүмкүн болушунча ушул жерде азыраак бир-эки эле кызматкер иштеш керек да. 18-жылы башталган, 19-жылы Азия өнүктүрүү банкы 20 күн мурда берип турду.